Kawasaki. Бұл жаңы бұл оору катары эмес, бұл синдром. Бұл ошо 1967 жылдан баштап белгилүү болгон. Бұл жерде көбүнчөсү ошол чыгыш Азия өлкөлөрүндө тараган синдром болуп атат. Көбүнчөсү ушул ковидке байланыштуу болгон учурларда 21 жашка чейинкилердин арасында деген кээ бир статистикага эметкенде 322 учуру болуп калып эсептелинип атыр 100 миңге. Көбүнчөсү мультисистемный воспаление деп коюп атат. Жанакы бездери чочуп, же болбосо ички чел кабыктардын арасында, же ички органдарда, же болбосо жүрөк кан тамыр системасын жана башка системаларды дагы ошол сезген аткандардын белгилеси чыгат экен. Ошондо ушу 2 жашка чейинки балдарда болуп, көбүнчөсү ошо 2 көрсөткүч туруп атат 100 миңге эсептегенде. Орто ушул признак, ушул оорунун, ушул состояниянын белгилери чыгып аткан балдардын орто жашы ушу 8 жаштан 11 жашка чейинки балдардын арасында көбүрөөк чыгып атканы айтылып жатат. Мындан тышкары дагы ошол жанакы тобокелчилик факторлору бар экен. Бул болсо ошол өзгөчө мына бронхиальный астма болуп калса, же болбосо денесинин салмагы көбүрөөк болуп калган учурлар болот. Ошол кездерде да болот. Мына 15 май 20-жылыга алып туруп, ушу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму деген статистикадан берди. Ушу дүйнө жүзү боюнча 345 балада ушундай Кавасаки синдромдору бар болуптур. Июль айында карап көрсөк, CDC деп коет, бул Америка Кошмо Штатындагы ушу ооруларды көзөмөлдөө борборлорунун маалыматы боюнча, ушу Америкада 570 балада ушул Кавасаки жана Кавасаки окшош синдромдору чыгып аткан балдарды берген экен. Мына коңшу Казакстан өлкөсүндө дагы 19 августка карата маалыматы бар эле. Ошол жерде 14 баладан ушу Кавасаки синдромдун белгилерин таап чыгышып атат. Анткени деген мен дагы бир жолу айтып кетейин, бул өзүнчө оору катары каралбайт, өзүнчө деген мындай жуга турган мунун жолдору жок. Бул болсо жанакындай неадекватный иммунный ответ болуп, анан мультисистемный поражение деп коюп атабыз, органдарга кете турган маселе. Мына бүгүнкү учурда дагы мына Казакстанда ошол COVID-19 вирусунан деген жанакындай жугузуп алган балдардын арасында деген ушу COVID-19 себеби менен жанакындай Кавасакинин синдромдору чыгып, жанакындай болуп регистрация болуп калып атат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө деген бул өтө катуу тарап кете турган дарт катары айтканга деле мындай негиз жок.